Наркотики есть у вас? Наркотики? Да, есть. Где находится? Тогда начнем с кармана. По поводу изъятого, что вы можете пояснить? Эти вещи принадлежат вам? Ваши вещи? Да. Все ваши? Да. Свертки с какой целью у вас? Что еще раз? Вот эти свертки с какой целью вы при себе хранили? Сказали, доставить надо. Куда? В разные места. Бирөөсү таксист, а бирөөсү жанындагы досу. Булар да телеграм аркылуу жумуш тапкан. Жумуштап ошол баңги затты ар жерге коюп жүргөн. Анан буларды кармалганда бирөөсүнөн 66 грамм, бирөөсүнөн 62 грамм наркотика табылган. Вообще башкада. Bu benim kızım емес. Мен эң чоң катам ошондо жүр, сен жумушуңа бар, мен да көрөйүн деп. Чогуу барып, канеке сен офисиң, канеке начальник депчи. Себеби мен кызыма ишенген. Мен кызым аябай порядочный болчу, ичпейт эле, чекпейт эле, эч кандай жигит да жандаган эмес ошол убакка чейинчи. Иштеп кетип калбайлыбы, сен орусча билесиң, кандай дейсиң, өкөлүп иштебейлиби дегенде ответти сразу эле алган, жөн эле жүр дегенчи. Көп адамдарга келет, көп курьер балдарга келет, таксисттердин арасында болуп атат. Мен жакшы тааныгандардын арасынан 2 бала уже отурат. Таңдап үчүн мен 10-15 жыл камалып кетпейин да деген ой менен ошол жеңил акчага кызыгышат. Мурда бир таңга 2020-жылдары бир сверка деп коет. 300-400 рубльден турган болсо, азыр болсо 1200, 1,5 рубльдан алып коет. Ошондо сен бир күндө 10 таңга алып барасың. 10 таңга алып барсаң 15 000 рубль сен акча аласың десе, ошол жеңил акчага алып турушат. Бул жумуштан деген аярда экөө эле өсүшү. Же түрмө, же өлүм. Дагы бизге повезло, мага повезло, что мен балам түрмөгө түшкөнү үчүн ошосуна деле ыраазымын, чексиз ыраазымын Аллахчы. Себеби дегенде түрмөдөн когда-нибудь чыгам. А тиги дүйнөдөн эч ким келген эмес. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз же документтин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген жаңы автоунaalар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Салону жумшак, бардык шарттары бар унаалар менен көп жылдык тажрыйбасы бар кыргыз жигиттери сиздерге өз убагында көңүлдүү барып келүүңүзгө толук шарт түзүп берип, паспорттарды кара тизмеден акысыз текшерип кызмат көрсөтүп алып барып келет. Жолдо ар кандай жагдайларда жардам берет. Андыктан 24 саат бою WhatsApp'тан же телефон номер аркылуу кайрылсаңыздар болот. Байланыш номеру +7